Assalamu alaikum кадырман телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Кур'ан аяттары тиле бөлүүсү. Мурунку берүүбүздө биз Абаса сүрөсүнүн 1-бөлүгүнө баштадык эле. Ал жерде пайгамбарыбыз менен болгон кээ бир окуяларга токтолдук. Жана инсандын жаралуусу жөнүндө кээ бир аяттарга токтолдук. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө бизге берилген көптөгөн нематтар, Алла Тааланын беришендиги туурасында сөз кылабыз. Ал эми ушул сүрөнүн бул бөлүгүнө чечмелөөгө келген биздин устазыбыз ошол Аким Эргечев устаз келген. Устаз кош келипсиз. Аллах Таала сизден ыраазы болгон болсун. Биз мурунку аяттарга кыскача 1-2 сүйлөмдө токтолсоңуз, андан кийин ушул кийинки берүүнү угуп чечмелөөнү баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, салату вассаламу расулилlah. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сиздер менен биз мына ушул Абаса сүрөсүн буга чейин тафсирлап токтодук элек. Муну улантуу менен эгерде эсибизге ала турган болсок, Абаса кайсыл себептерди түшкөндүгүн биз айтып өткөнбүз. Андан кийин ал себептерди өткөндөн кийин инсан үчүн эмне кайсыл маселелерге көңүл буруусу же болбосо эмне инсан үчүн бул дүйнөдө маанилүү экендигин, аны менен кошо эле Кудай Таала биз үчүн кандай бир улуу нерсени бергендигин, аны менен кошо эле инсан үчүн Аллах Таала бир чоң урмат көрсөтүп, аны бир жакшы келбетте жаратып, аны керек болсо өлгөндөн кийин дагы урмат сыйга бөлөгөндүгүн көрдүк. Аллах Таала мисалы үчүн айтып өткөн эң акыркы аяттардын биринде сумма сабила яссара сумма аматаху фа акбара, аны эненин ичине жаратып, анан эненин чыккан жолун дагы жеңилдетип, андан кийин ана жашоо өмүр бергенден кийин ана кабырга салгандыгы, кабырга салуу деген сөз инсанды урматка бөлөө деген. Аны таштанды кылып, кушка жем кылып, аны сыртка таштап, же аны өрттөп, же аны бир башкача жолдор менен андан арылуунун жолуна алып барбастан, тескерисинче аны ак кепинге ороп, аны тазалап жууп, аны урматтап, аны атыр сээп, аны жакшынакай дуа, намаздар менен аны көпчүлүктүн желкесине коюп, аны мындайча айтканда дайыма адамдар бир ызат урмат көрсөтүү менен анан бир үлгү алуу жолдоруна алып барып, аны эки колдоп көтөрүп, сый урмат менен эмне жакшынакай бир акирет сапарына улаткандыгы, бул чындап эле Алла Тааладан болгон бизге чоң урмат. Эгерде мына ушул аяттар болбогондо, биз анда мына ошол Тибеттегилер жасаганды биз деле жасамакпыз. Же болбосо кечээги күндө эле акыркы учурларда бир кумуштай сунуштарды бере баштарды, крематорийди куруш керек, андан кийин биз өрттөшүбүз керек, андан кийин биз мындай кылышыбыз керек деген инсандын урматы кайда кетет? Инсандын мына ушул Алла Таала көрсөткөн көрсөтмө биз үчүн эмне? Бул чындап эле демек баалуу. Устаз, бул жерде ислам дининин Аллах тараптан болгондугу жана ушундай адамдын акылы жеткис бардык тарапты камтыган дин экендигине бир чоң маани бар экен. Туура айтасыз. Устаз, биз ушул аяттарды угуп алып, андан кийин чечмелөөнү баштасак жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Ушул аяттарды угуп, андан кийин чечмелөөнү баштайбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amara فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Assalamu alaikum. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул аяттарды чечмелөөнүн баштасак анда устаз. Чындыгында ал болсо анын буйруган нерселерин аткарбады. Деп 23-чү аятта Аллах Таала айтып жатат. Калла ламма яқди ма амара. Фалянзурил инсану ила таамих. Анна сабабна ал-маа сабба. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Бұл аяттарда инсан өзүнүн жеп жаткан тамагына карап көрсүнчү. Биз нөшөлөгөн жаан куябыз, анан жерди көгөртүп жарабыз, анан үстүнө үрөндөрдү өстүрөбүз, жүзүмдөрдү жана жашылча жемиштерди жана зейтун менен курма дарагын, калың жиш бактарды деп Аллах Таала ушул аяттарда айтып жатат. Бул жерде жалпысынан эмне жөнүндө Кудай Таала сөз козгойт. Биз дүйнөдө жашаган мезгилде тегеrekке көз чаттыра жүрүүбүздү эмне кылат? Эсибизге салат. Айрыкча ким үчүн дегенде айрыкча ким моюн толгоп улуу жараткандын бар экендигин тааныгысы келбегендер карасынчы тегерегин. Айланасын карасынчы. Эмнелер болуп атат? Эмнелер өзгөрүүлөр болуп атат? Менин эсимде бар. Бул Советтер Союзунун учуру болчу. Мен окуган 84-чү жылдар болуш керек. 82-чи жылдар. Мен эгерде 76-чы жылы 1-чи класска барсам, 76 жок ошондо 4-чү класста элем, 80-чи жылдар экен. 80-чи жылдары 4-чү класста жүргөн мезгилде бир мугалимибиз бар эле. Бул бизди тегерекке алып чыгып, анан кийин жаратылышты таанытып, андан кийин бир куурап калган дарак менен анан көктөп турган даракты алып барып туруп, анан кийин бизге эмне кылчу? Сабак өтчү. Ал сабакта эмне дечү? Мына көрдүңөрбү? Эгерде кимде ким социалисттик, коммунисттик көз карашта жашаса, бул дайыма монтип жашылдай болуп жашайт. Көктөп турат. Көктөп турат, жашап турат, мындайча айтканда жадырап турат. Эгерде кимде ким бул жолдо баспаса, коммунисттик жолдо же башка дин жолунда болсо, булар эскичилик болуп, мондай болуп, эски мүнөзүн, эски өңүтүн берип, булар бузукулукка же болсо куураганга, түгөнгөнгө барат деп, куураган даракты берет эле, үйрөтөт эле. Анан эми бала болсок да ошол мезгилде айтат эле, мунун эмне тиешеси бар экен ошого деп. А көрсө ошол мезгилде көпчүлүгүбүз таасирленет элек, туура эле, бул көзүбүз көрүп атпайбы? Мына ошондой эле биз сыртка чыккан мезгилде мына ошондой болгон абалдардын чыныгы жаратуучуга таандык сыпаттары менен, жаратууга таандык болгон көрүнүштөрү менен элге түшүндүрсөк, бул туурараак болот эле. Кудай Таала бул жерде ошону айткысы келип атат. Калла ламма яqdi ма амара. Жок, ал алган буйрук алдында алган милдеттерин аткарганга барбады. Бардык учурда себеп тапты. Актануу тапты. Жеңилдик тапты. Аны билбеймин деди. Же болбосо мунуңа такыр мен ишенбеймин деди да, иши кылса моюнга жүктөлүнгөн, моюнга эмнени жүктөдү Кудай Таала? Кудай Таала эң бир жеңил нерселерди берген эле. Болгону ага болгон ыйманды жүктөдү эле. Ага болгон ишеничти. А бирок ошол ишеничтен да баш тарткан учурда Аллах Таала эмне деп атат? Инсан карасынчы жеп аткан тамагына жок дегенде. Аны эмнени жеп атат? Биз ошол жеп аткан тамагын чыгарыш үчүн асмандан эмне кылдык? Нөшөрлөгөн жамгырларды түшүрдүк. Эгерде чындап эле Кудай сактасын, асмандан түшкөн тамчы азайсын эле, адамдардын дүкөндө турган, текчеде турган оокаттын кымбаттаганын эртеси сезебиз. Караңыз. Мына тамчы азайсын эле, текчедеги баалар көтөрүлөт. Тамчы азайсын эле, жашоо кымбаттайт. Тамчы азайсын эле, адамдардагы болгон маанай түшөт. Мына ошол мезгилде Кудай Таала айтып атат, биз асмандан нөшөрлөтүп суу түшүрдүк го. Андан жерди көгөртүп биз чөп чыгардык го. Анан кийин силер жей турган ар кандай үрөндөрдү, дандарды өстүрбөдүкпү? Анан жүзүм менен калп деп коет араб тилинде, арабтарда мындай астынан кессеңиз да кайрадан жаңырып чыга берет ал. Ага атайын бар, сайыштын кереги жок. Бирок кескен сайын ал эмне болуп көбөйүп чыга берет. Ал жерде май өстүргөн, курма дарагы сыяктуу, анан кийин
мөмөлүү жапжашыл оролуп чыккан бакчаларды чыгарып, абба мөмөнүн дагы түрлөрүнөн эмне биздин жашообузду бир ажарына чыгарган, жашообузду бир боёгон бир жакшынакай эмнени өмүрдү сунуп атат. Бул албетте жанагы биз айтып аткан моюн толгогондор үчүн болгон эмне бир чоң таалим, таасирлер. Бул жерде андан кийинки 31-аятта айтып атпайбы? Жемиштерди жана жайыттарды силер жана силердин малыңар пайдалансын үчүн. Ошолардын баардыгы Аллах Таалам инсанга кызмат кылуу үчүн жаратты. Эң туура айтасыз. Эң туура айтасыз, себеби дегенде мына ошол жайыт болобу, эгин талаасы болобу, ал биз айталык адамдар кече эле колхоздошуп, анан кийин биргелешип чогуу жерлерди бөлүштүрүп, анан кийин чоң тракторлор менен жер айдап башталган мезгилден тартып эле жашоо башталгандай элестетишет да. Чындап келген учурда жашоо адам аталып жаралганда жаралган. Жүрүп атпайбы? Алар ошо трактор жок деле ошолордун курсактары тойгон. Алар ошондой эле плантациясы жок эле алардын өмүрү жашып келген. Кудай билет, мындан кийинки жашообузда дагы кандай жашоо келет. Кандай өнүгүүлөр болот, кандай өзгөрүүлөр болот. Биз билбейбиз, бирок эң негизгиси эгерде биз плантацияны алып келип туруп, анан тракторду коюп алгандан кийин өнүп чыкпай калгандагы көйгөй бар. Бардык нерсени сактасын, ооба. Бардык нерсени кылгандан кийин. Бардык нерсени, бардык себептерди алып келгенден кийин тияктан чыгарыш эмне болот бизге? Бир оор келген учурлар келип калышы мүмкүн. Ошондой болбош үчүн эмне айтып атабыз? Иманга келеликчи. Ошону жоктон бар кылган чыныгы кожоюнду таанып, ошого шүгүр келтирелик. Калган нерсеси бардыгы эмне кылат? Өз ордуна келет. Эми Аллах Таалам ушундай өзүнүн бизге берген нематтарын эскергенден кийин, бизге берген чоң ушундай байлыктарды айткандан кийин Аллах Таала мындай дейт: "Фаида жаатис-сахха яума яфиррул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани ликулли имриин минхум яума идин ша'нун югни вужуху яума идин мусфира ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة." Kulak жарган, үнү угулуп жарылганда дейт. Андан кийин кетти. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. Мына ошол күнү инсан ар бир тууганын таштап качат. Андан кийинки аятта өз энесинен жана атасынан качат. Өзүнүн өмүрлүк жарынан, балдарынан качат. Бул күнү алардын ар биринин өзүнүн түшүгү жетиштүү болот. Ал күнү жүздөр албырап, тамжылайт. Күлө багып кубанышат. Ошол күнү кээ бир жүздөрдү чаң баскан. Түн өрүп оройт, аны караңгылык. Алар бузуку капырлар деп Аллах Таалам айтып жатат. Демек бул жерде Аллах Таала бизге көптөгөн нематтарды айтып эскертүү бергенден кийин, андан кийинки дагы эң чоң эскертүүнү айтып жатат экен да. Билесизби? Жер бетиндеги бирден бир китеп бар дейт. Ошол китеп бетине анын автору жазылган эмес дейт да. Мына китеп меники деп. Бул Куран экен да. Дүйнө жүзүндө бир китеп бар экен. Ошол китеп гана бул китептин ичиндеги айтылган маалыматтардын баары анык, эч кандай күмөнү жок дейт экен. Бирок башка канчалык илимий китеп болбосун, ал китептен жазганда менден кайсы бир кемчилик кетип калуусу мүмкүн деп автор жазат экен. Бул биздин колубуздан келген тажрыйбалардын негизинде аткарылды. Бул биздин болгон изилдөөлөрдүн натыйжасы катары деп билебиз деп алар өздөрүнүн эмне кайсы бир ыктымалдуулукту кошуп, этият болууну, бул жерден биротоло кескин бир чечимге келүүгө барбоону эскертип, эмне кылып жазат экен китепте толук акыйкат катары кабыл алып албагыла деп эскертип жазат экен. Бирок Кудай Таала Алиф Лам Мим заликал китабу ла райба фихи деп башталган бул китепте. Бул китеп ичинде эч бир күмөнү жок болгон китеп деп. Күмөнү жок болгон жердин дагы бир акыйкат жери мына ушул. Кудай Таала Куран сүрөнүн башынан тартып бизге мамиленин, жүрүм турумдун, бизди курчап турган чөйрөнүн, биздин кайдан келип чыккандыгыбызды баардыгын эскерип келгенден кийин анан инсандардын баарын көңүлүн буруп
силер тегереңерди карагыла, жеген тамагыңарга көңүл бургула, силердин курчап өсүп аткан мал окат тиричилигиңерди карагыла, баарысы силер үчүн жаралган дегенден кийин айтып атат, эсиңерди оодарып келген каттуу үн кагып башталган саатта келет деп атат да. Эң оор, эң бир кайгылуу, эң бир ачуулуу күн ушул. Эгерде чындап эле ушул нерсеге момун өзүнүн ишеними, ыйманы менен, ыйман назары менен караса, ыйман көз карашы менен караса, бул абдан оор күн. Алла Таала айтып атат: "Фа иза жаати саха". Бул ачуу үн менен келген не? Каккы, добуш. Мына ушул ачуу үн менен келген добуш эмне кылат дегенде, бул биздин эсебибизди чыгарып, мына бүттү, мындан кийин эми эсепке дайындангыла деген кабар. Ал ушунчалык ачуулуу, ушунчалык коркунучтуу бул күн бир гана өзүнүн келген ошондой оор, ачуулуу добушу менен, же болбосо кайгылуу көрүнүшү менен эмес, ал жердеги болгон каттуу эсеби менен да келет. Ошондуктан Алла Таала айтып атат: "Яума яфиррул мар'у мин ахи". Адам өзүнүн бир тууганын көрө албай калат. Бир тууган катары анын жоопкерчилигине же анын болгон кемчилигин бөлүшкөнгө бара албай калат. Себеби дегенде Алла Таала Куранда башка жерде айтат: "Яума яж'алул вилдана шиба". Коркунучтуу болгондугу. Коркунучтуулугунан жаш наристенин чачын агарта кое турган күн. Күндүн оорлугунан, татаалдыгынан, суроонун ушунчалык оор келгендигинен жаш балдардын чачы агара турган күн дейт. Бул жерде бир гана адам өзүнүн бир тууганынан ажыраганды, же болбосо бир тууганынан баш тартканы менен чектелип калбайт, керек болсо ал өзүнүн апасынан да баш тартат. Өзүнүн атасынан дагы баш тартат. Ва сахибатихи ва бани, өзүнүн жан шеригинен, андан кийин балдарынан да баш тартат. Жалгыз өзүм кутулсам болот. Жалгыз өзүм деп калат. Ошондуктан ликулли мриин минхум яума идин ша'нун югни, ар бир адамды алек кылып кое турган өзүнүн акыбалы туулуп калат. Ар кимди өзүнүн акыбалы эмне кылат? Алектендирет. Ар ким өз акыбалы өзүн эмне кылат? Кыжаратка салат. Мына ошол жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге айткан мезгилде, Айша энебиз таң калып: "Я Расулалла, кыямат күнү келген учурда адамдар келип ошо энеден туума чыгат дейс. Анда эркек менен аял болгон учурда кантип мындай болуп калат?" дегенде, Айша акыбал сен элестеткенден да оорураак деп айткан. Мына ушул жөнүндө болуп аткан сөз. Элестетиңиз, эгерде кайсы бир киши үйүндө төшөктө жаткан мезгилде арыстан чуркап кире калса, ал мен костюмду кийип алайын деп ойлонобу? Же болбосо мен азыр костюму жок, жашымы жок, чыксам кошуна көрүп калса мен эмне болот деп ойлойбу дегенде, жок, ал киши үчүн бир гана жанды сактап калуу эмеси, кайгысы турган болот. Бул учурда ал аны менен чогуу турган, же анын жанында турган кошунасынын дагы акылы анын үстүндө кийиминде болбойт. Канткенде кошунам соо калат экен деп эмне кылат? Ойлонот. Же болбосо канткенде кошунаны таштап коюп, мага секирбейт болду экен деп эмне кылат? Өзүнөн ойлонот. Мына ошондой эле кыямат күндө келгенде ар бир инсандын бул дүйнөдөгү акыбалы аны эмне кылып коет? Алектендирип коет. Ужухун, мына ушул болгон учурда бир жүздөр болот, албырып, нур тамып, бакыттын, бактылуулуктун жишаны чыккан жүздөр болот. Булар кимдер дегенде, булар ыймандуулар. Булар Алланы Алла деп таанып, Алланын буйругуна баш ийип, Алланын акыйкатына моюн сунгандар. Алар дахикатун муздабшира. Билесизби? Дахикатун муздабшира деген сен дайыма жылмайып, кашка тиши көрүнүп, андан бир мындайча айтканда балбылдаган жүздү көрөсүз. Ошол эле учурда ушундай бир жүздөр болот. Яума идин важух яума идин алайха габара. Сиз айткандай эмне бир чаң баскан, бир түйшүк баскан. Бул жерде ал-габара деген сөз бул чаң эмес, бул мындайча кайгынын чаңы. Бул түйшүктүн чаңы. Бул эртеңки күндөн үмүт үзгөн жүздөр болот. Эртеңки күнүн кантип өткөрүүнү билбеген кайгыда жүргөн адамдарды билесиз. Бул бир күндүктүн кайгысы. Булар кыяматтык түгөнбөгөн
күндүн кайгысында калган жүздөр болот. Тархақуха қатара улаика хумул кафаратул фажара. Алардын жүзүнөн тамган кайгы көрсөтүп эле турат. Алар кимдер эле дегенде, ал бузуку ыймансыздар эле. Көпчүлүк адамдарга капыр деген сөздү айтса катуу кабыл алышат. Бирок Алла Таала субханала таала капыр деген сөздү аларды басынтуу иретинде айткан эмес, балким алар өздөрү тандап алган жолду гана ачып көрсөткөн болот. Ошондуктан бул жерде биз билишибиз керек, кыяматка келген учурда Алла Таала бүгүнкү күндө кайсы бир адамды капыр деп атаса, ал Алла Тааладан болгон ага болгон басынтуу же кемсинтүү эмес, балким кыяматка келген учурда дагы өз ордун кайгылуу жерден тапкан адамдардын эмнеси, тандаган жолу, тандаган багыты. Кудай Таалам мына ушундай адашуучулуктан өзү сактаган болсун. Баарыбызга өзүнө болгон ыйманга, өзүнө болгон ак жолго бекем кылсын иншалла. Устаз, Аллах Таалам сизге разы болгон. Бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна чыкты. Бул жерде эми кыскасына сиз айткандай Аллах Таалам баарыбызды ушундай кыямат күнүндө жүзүздү жарык кылып, бул жерде жана ата-энелер айтылып кетти, бала чака айтылып кетти. Баарыбыздын жүзүбүздү Аллах Таалам кыямат күнүндө жарыктан болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул аяттарда уккандай, кыямат күнүнө барганыбызда бизди өзүбүздүн бир тууганыбыз, ата-энебиз, бала чакабыз, байлыгыбыз эч кимибизге жардам бере албайт экен. Биз менен бир гана жалгыз кала турган нерсе биздин ар бирибиздин кылган амалыбыз экен. Андыктан ушул өзүбүздүн ар бир кылган амалыбызга көңүл бурайлы. Аллах Таалам баарыбызды кыямат күнүндө жүзүбүздү жарык кылып, ата-энебиз менен, бала чакабыз менен ушундай бакыттылуу болуп, пайгамбарыбыздын астында жолукканга Аллах Таалам баарыбызды насип кылган болсун. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.